Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 29 март 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге Ош шаарына жақын эле жерде жайгашкан өтө сонун бир айылдан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Үйдүн жери туғандар 15 соток. Мына караңыздар, 4 тарабы тең ограждение болуп тосулган, кызыл китеби бар, документи так. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Жери өтө кеңир экен, 15 соток туғандар. Анан көчөттөрдүн түрлөрү деле эгилген, мөмө берип чоңоюп калган учуру. Бул жакта болсо 3 бөлмөлүү времянкасы, мына жакта болсо 2 кабаттуу толук бүт элек үйү. Азыр колдон келишинче маалымат берем. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Кийин келип көрүп дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Телефондо иш бүтпөйт билесиздер. Жүрүңүздөр. Туугандар, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип дагы да бир толук үй тууралуу маалымат берейин. Анан нак акчага сатылат, же болбосо квартираларга дагы алмашуу жолдору бар экен. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, 30 адыр тарапка карап жолго чыгасыздар. Карман Учкун деген айыл бар. Андан өткөнүңүздөрдө туугандар, мына ушундай Ош Өзгөн трассасынын оң тарабында заправканы көрөсүздөр. Заправканы өтүп эле оңго буруп кирсеңиздер, жаңы алай айылы болуп эсептелет. Мына бул жакта аркасы, жазуусу турат. Ушул айылдын аяк тарабына жүрүп барыңыздар, канал бар. Каналга барсаңыздар, мен сиздерге ошондон дагы маалымат берем. Каналга келип, каналдан өтпөй, оңго бурулуп, бул жака бир аз эле жүрүп келсеңиздер, мына мен айткан канал мына туугандар. Нар жагы уже 5 кашар, 18 жаңы будалык деген айылдар. Ошол тараптан деле жүрүп келсеңиздер болот. Так. Сиздер каналга келип, бул жака канча бир 200-250 метр түп-түз жүрүп келсеңиздер, мына көчө болот. Ылдый тарапка кеткен көчө. Столбалар турат, көрүп атасыздар. Бул жерде таза суу бар, свет бар. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Мына ушул үй сатыкка чыгып атат. 4 тарабы тосулган. Кичинекей воротасы да бар экен. Ошол тарап менен үйгө кирип бара бериңиздер. Мына туугандар, көрүп атасыздарбы? Көчө тараптан көрүнүшү ушундай болуп калат. Жашына бир айландырып көргөзүп берип коеюн. Жери 15 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деди. Эси өзү Россияда жумуш кылат экен. Анан акча керек болгонуна байланыштуу эле сатутам деп мага маалымат берди. Туугандар, бул жерде жакшылап угуп туруңуздар, таза суу бар. Көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн, свет бар, интернет Wi-Fi келген. Бир аз жогору тарапта каналы деле бар. Анан жакшы жери мына байкап атасыздарбы, көчөттөрдүн түрлөрү эгилген. Уже мына чоңоюп, кадимкидей мөмө бергени жарап калыптыр. Бул жакта болсо местный септиктин местасы казып даярдап койгон. Бул жакта болсо 3 бөлмөлүү времянкасы. 1-2 бөлмөлөрү бүткөн, 1-2 бөлмөсү бүт элек туугандар. Азыр бардыгын кирип, зерикпей кезек-кезек мен көргөзүп берем. Мына жакта болсо 2 кабаттуу үйү, бышкан кирпич, сейсмопоиз колонна орнотулган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна монолит плита ташталган. Мына сейсмопоиз колонналарды көрүп атасыздар. Крыша жабылган. Негизи жакшы эле качестводо салынган үйлөрдүн бири деп эси мага маалымат берди. Туугандар, сиздерге биринчи азыр 2 кабаттуу чоң үйүн көргөзүп берейин, жүрүңүздөр. Мына ушул жерден киресиздер. Бул жагы биринчи кабаты. Подвалга болсо мына жакта эшиги бар. Ошол жактан подвалга кирип чыгып турсаңыздар болот. 2 кабаттуу үй плюс подвалы менен ушундай. Так, азыр мына биринчи кабаты бийликтиги 3 метр, экинчи кабаты дагы 3 метр. Подвалынын бийликтиги болсо 2 метр 2,7 чыгат бийликтиги подвалдыкка. Так, ошондо бул менимче бир конок бөлмө окшойт, туугандар. Караңыздар. Ушундай. Бул прихожка болот, биринчи кабаттыкы. Сиздер мына жерге лестница саласыздар дагы, подвалга ушул жактан түшүп чыгып турасыздар. Экинчи кабатка ушул жерден лестница болот. Экинчи кабатка ушул жерден лестница жасайсыздар, туугандар. Менимче планировкасын түшүнүп атасыздар. Так, бул жакта ача турган болсоңуздар, дагы бир бөлмөсү. Ар бир кабаттын ортосуна монолит плита ташталган, туугандар. Жакшылап эске алыңыздар. Туугандар, мына жактан подвалга кирип келе бересиздер. Подвалдын бийликтигин айттым, 2,7 чыгат экен. Подвал деле 3 бөлмөдөн турат. Бул биринчи бөлмөсү, мен кирген бөлмө. Бул жакта болсо экинчи бөлмө.
Бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар 3-бөлмө. Көрүп атасыздар, бардыгы сонун кеңири. Бийиктиги деле жакшы. 2 жети чыгат. Сиздерге деле плюс алып, Кудай буйруса каалаган проектти, каалаган дизайнда чөнтөгүңүздөргө карап ремонтту кыла бересиздер. Так, бул экинчи кабаттын көргөзүп бердим. Эми времянкага өтөйлү. Азыр мына жагы санузел менен семейный баня экен. Ал жагы бүт элек. Бул жагы 1-бөлмө, спальный. Мына жакта болсо конок бөлмө. Жүрүңүздөр, көргөзүп берейин, зерикпей. Жакшы жери бул времянка деле, мына чоң үй деле бышкан кирпич менен тургузулган. Бардыгы жакшы. Бул болсо кудуктун местасы. Септикти көргөзүп бердим. О, ылдый тарапта экен, эми септик алысыраак болуш керек үйдөн. Туугандар, көрдүңүздөр. Времянка 3 бөлмөдөн турат. Азыр ачкычтарын унутуп калыптыр. Ошол себептен 2-бөлмөсүн көргөзбөдүм. Негизи бирок бул жактын деле ремонту даяр экен. Жашай бересиздер, алып кала турган болсоңуздар. Лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот, кирип көрүп коюшсун. Бул санузел, анан семейный баня туугандар. О, кирсеңиздер дагы бөлмөлөрү бар ал жакта. Туугандар, эми үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $75,000, анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт, өзүңүздөр чалып же WhatsApp'тан жазып сүйлөшөсүздөр. Жакшы кеми бар экен. Бул жакта эсин акча керек болгонуна байланыштуу эле сатка коюп атам деп мага маалымат берди. Караңыздар. Квартирага да алмашуу жолдору бар. Мисалы, 2 комнаталуу квартираңызды берип, үстүнө доплата кылып, акчасын келишип алмашып алсаңыздар деле болот. Эми жери туугандар. Шаарга деле жарым саатта жетип каласыздар. Анан бул Жаңалайда мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы бар. Маршруттук каттамдары бар. Жакшы өнүккөн айылдардын эле бири.